Замира Молдошова аялды күйөөсүнүн туугандары келип, туш тараптан талап, досума арыз жаздырышты. Бул тууралуу дизайнер өзүнүн Instagram баракчасына жазып чыкты. Бүгүнкү жаңылык бул Сузактагы болгон окуядан кийин аялы доом жок деген арызын жазыптыр. Биз эч кимибиздин акыбыз жок, ал айымды күнөөлөгөнгө. Себеби башка жашоону көргөн эмес. Себеби туугандары келип, туш тараптан талап атып жаздырышты. Оба, барыбыз эле боорубуз ооруп жатат. Бирок эмнегедир эч кимибиз кол сунуп жардам кылгыбыз келбейт. Чоң сураныч, мага кимиңер жардам бере аласыңар? Ушул айымдын телефонун таап бергенге. Мен аябай сүйлөшкүм келип жатат. Сураныч дейт ал. Маалымат булак Аркумен Чекиткейчи. 8 жаш кичүү Назира Айтбекованын сүйүктүүсүнүн сүрөтү жарыяланды. Назира Айтбековага жаш активист Орозбек Осмонов сүйүүсүн, сезимдерин айтты. Бул тууралуу ал өзүнүн Facebook'тагы жеке баракчасына жазып чыкты. Сүйүү жашка карабашына эми ишендим. Назира Айтбекованы көптөн бери жактырып жүрөм. Макул болсо колун сурайын деп жатам. Үй жок деп ойлобоңуз. Менин Эмаком курулуш компаниясында 3 комнат үйүм бар. Урматтуу достор, жардам бериңиздер деп баяндама жазып койду. Маалымат булак Аркумен Чекиткейчи. Самара Каримова карантин мага жакты. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Самара Каримова карантинде айылда болгон өзгөчө жакшы экенин бөлүштү. Айылдан салам, багыбызда. Башынан терип жеген сонунда 2 айдан бери айылда жыргап жүрөбүз. Агын суу, жайлоо, таза аба, балдарым да жыргап калды. Ар бир нерсенин жакшылыгы бар дегендей, карантин мага жакты деп пост бөлүштү ырчы. Эскерте кетсек, Самара Каримова 1991-жылы 10 апрелде Лелек районунун Өзгөрүш айылында төрөлгөн. Жеке ырчы Самара театрдык тобунун жетекчиси. 70-ке чукул ырларды ырдап чыккан. 2011-жылы музыкант Ош драм театрынын жетекчиси Аман Мансуровго турмушка чыгып, учурда жубайлар 3 баланы тарбиялап келишет. Маалымат булак Аркумен Чекиткейчи.